Арыбаңыздар урматтуу инсан таануу каналыбыздын угармандары. Кезектеги өзүңдү таануудагы эң негизги аракеттер, кадамдар боюнча сиздер менен бүгүн кеп курабыз. Сиздер менен мен Гүлнур Жапарова, саламатсыздарбы? Жараткан бизге берген өмүрдү ар кандай жолугушуулар менен өткөрөбүз. Биз жашообузда ар түрдүү инсандарга, кырдаалдарга жолугушабыз. Бирок эң негизгиси ар күнү эң көп күзгүнөн көргөнүбүз, бирок эң аз абалын сураганыбыз бул өзүбүз. Өзүң менен өзүң бетме-бет келүү, өзүң менен жолугушуу кандай болот? Эмнеге маани берүү керек? Канткенде биз дагы өзүбүздү тааный алабыз, бизге берилген таланттуулуктарды ачып иштете алабыз. Жакшы көргөн инсаныбызды таанууга биз жылдар убакыт сарптап күн өткөрүбүз мүмкүн. А бирок өзүбүздү таанууга канчалык убакыт бөлүп жатабыз? Өзүңүз менен өзүңүз бетме-бет келгенде көзүңүзгө ишенимдүү карай аласызбы? Өмүрүңүздө бир жолу болсо дагы өзүңүз менен жолугушуп, өзүңүз менен бетме-бет баарлашып көрдүңүз беле? Сиз эмнени каалап жатасыз? Эмнени жасагыңыз келип жатат? Кандай диалогдор жүрдү эле? Тагдыр бул жараткан жана анын пендеси жазган эң керемет сценарий. Өзүңдү дагы терең таанып, берилген таланттуулуктарды иштетүү үчүн мен өзүм жашоодо эң алгачкы колдонгон бир канча кадамдарымды сиздерге дагы сунуштаймын. Биринчи кадам. Ар бир иште таза ниет жана аны туура коюу. Мен чечим кабыл алууну жана ниет коюуну көйнөк кийип, анын топчусун салганга салыштырамын. Мисал үчүн, шашып көйнөк кийип жумушка жөнөдүк, ошол шашкан боюнча чыгып кеттик, сыртка чыгып карасак, көйнөгүбүздүн топчулары кыйшык салынган. Ошол биринчи топчуну түз салсак, жашообузда дагы көп аракеттер акырына чейин туура кетет жана эң негизгиси биз күткөндөй натыйжаны берет. Эгерде биринчи кадамга көңүл бурбасак, калган аракеттерибиз акырында кайра башынан назар салып чыгууга, кайра башынан баштоого туура келет. Бирок анда убакыт өтүп, өмүр өтүп, каалоо күч белден кеткен болуусу мүмкүн. Ошон үчүн ар бир ишиңизди, аракетиңизди баштаганыңызда ниетиңизди түздөп коюңуз. Баштапкы эле топчу түз салынса, калган топчулар дагы түз салынат. Экинчиси, кечиримдүү болууну үйрөнгөндө менде жеңилдик жана башка эшиктер, жашоомдогу башка эшиктер ачылып баштаган. Демек, кечиримдүү болуңуз. Кимдин жакасын ушул убакытка чейин жакалап жүргөн болсоңуз, кое бериңиз. Бул эң биринчиси ата-энеңиз, өзүңүз, жакындарыңыз, айланаңыздагы кайсы бир адамдар. Анткени кечирбестик бул сизге гана жүк, сизге гана оорчулук. Дене дагы балким чарчагандыр бул таарынып жүрө берүүдөн. Дене дагы тырышып, кандайдыр бир чыңалуу менен жүрүүдөн балким чарчап сизден баш тартып жаткан жокпу? Анткени жараткан берген ресурсту, күчтү кимдир бирөөнү күнөөлөөгө, таарынууга сарптап койбоңуз. Азыр жакалап, тырышып, колдоруңуз менен кармап турганды кое бериңиз. Өзүңүзгө бир гана суроо бериңиз. Ал инсан сизге эмне сабак берди? Ал инсандын деле балким ошол кезде билими ошончолукка жеткендир. Сизге кандай мамиле жасаган болсо, ал билишинче гана жасады. Ал андан артыгын билбейт. Ал инсан дагы ошончолук өзүнүн жанын кыйнап, сизге жакшы сапатты калыптандыруу үчүн келди балким. Ошон үчүн сиз эмне үчүн бул инсан менин жашоомо келди деген суроону коюп, сабагыңызды алып, кайсы бир жакшы сапатты үйрөтүп кеткенин табып, ушул адам аркылуу жараткан сизди өстүрүүнү каалаганын аңдап жетип, ыраазычылык билдирип, андан ары кадам таштаңыз. Үчүнчүсү, сизге берилген ар бир органыңызды эмнеге иштетип жатасыз? Ооз, кол, акыл, көзүңүздү кир нерсеге матырып салып жаткан жоксузбу? Ар күнү аракетиңиз эмне үчүн болот?
көзүңүздү жаратылыштын кооздугуна, уул кызыңыздын, адамдардын бир гана жакшы тарабын көрүүгө, сүйлөгөн сөздөрүңүздү басынтуу, кемсинтүү, кагып силкөө, ушактоо, бирөөнү шылдыңдап сүйлөөгөбү, же кимдир бирөөнүн сиз каалагандай жашашы керек деген кандайдыр бир текебердик абалдарыңызгабы, же колдоого, кубаттоого, ыраазычылык билдирүүгө, жылмаюуга сарптап жатасызбы? Демек, өзүңүздүн ар бир денеңизди эмне үчүн иштетип жатасыз? Фотоаппараттай болгон көздөрүңүздүчү? Балким керексиз бир видеолорду көрүү менен көзүңүз аны фотоаппараттай болуп тартып алып, аң сезимиңизди, жүрөгүңүздү кир нерсеге толтуруп жаткан жоксузбу? Назар салып коесуз. 4-сү, дайыма жаңы нерселерге кызыгып, дилгир болуп, зирек болгондо адам ошончолук жашарып, ошончолук кызыгуусу артып, ал адам күч-кубаттуу болот экен. Демек, жаңы адаттарды жашооңузга киргизүүгө, жаңы максаттарды коюуга дайыма ачык жана зирек болуңуз. Бул менин эң негизги сапаттарымдын бири. 5-си, чөйрө. Өзүңүздү таанууда, өзүңүздү дагы терең изилдеп билүүдө, өстүрүүдө чөйрөгө да маани бериңиз. Анткени адамдын аң сезими чөйрөдөгү абалдарды, сүйлөшүлгөн сөздөрдү өзүнө сиңирип алып турат. Сизди максатыңыздан алысыраткан, өстүрүүнүн ордуна буттан ылдый тарткан чөйрөнүн балким алыстайсыз. Негизинде чөйрө биздин аң сезимибизге жараша калыптанат. Демек, чөйрө дагы ар бир инсандын өзүнүн аң сезиминен башталат. Аң сезимди таза кармап, кулк мүнөз, мамилелерге маани берген сайын, сөзсүз өзүңүзгө окшогон инсандардын чөйрөсүнө тартылуу болот. Чөйрөгө сиздин салымыңыз, чөйрө инсанияттын калыптануусу өлкөгө, өлкө бүтүн ааламга сөзсүз абдан катуу таасирин тийгизет. Демек, дүйнө ар бир адамдын таза аң сезиминен башталат. Кийинки 6-чы аракет — жоопкерчилик. Өзүңүздү таанууда, өзүңүз менен өзүңүз бетме-бет келүүдө, өз абалыңызга, мүнөз эмоцияларыңызга, өз жашооңузга сөзсүз жоопкерчилик алыңыз. Бала позициясында жүргөндөр гана таарынат, башкалардан күтөт, дайыма башкалар жасаш керек, башкалар багыш керек деген бакма адам болот. Ошон үчүн чоң адамдын позициясына өткөн инсан бардык маселелерди сүйлөшүү менен чечет. Ал атаандашпайт, өзүндө барын сунат, өз жашоосуна чындап жоопкерчилик алган чоң адамдын позициясына чыккан инсан менде күч, сүйүү, эркиндик бар, менде баарыны мен колдоном, иштетем жана сунам деп, бул адамдар дайыма жогорку энергияда, күч-кубатта, ушунчалык сонун маанайда жана аракетте болот. Сиз өз жашооңузга өзүңүз жоопкерчилик алып, чоң адамдын позициясында жүрүүгө даярсызбы? Анда бүгүн чечим кабыл алыңыз. 7-чи аракет — бул ыраазычылык. Албетте аябай көп сүйлөйбүз. Ооба, мен ыраазымын, бирок деген сөзү бар жерде бул чыныгы ыраазычылык болбойт. Ыраазычылык инсанды кеңейтет, нараазычылык адамды кичинертет. Инсандан качан чыныгы ыраазычылык тилинен эмес, жүрөгүнөн чыгат. Качан инсан жакшы кулк мүнөзгө ээ болуп, койгон максаттарына жеткенде гана. Инсандын максаттары качан орундалат? Качан ал ниеттерин тууралап, өз эмоцияларын башкара билип, өз жашоосуна жоопкерчилик алып, өзүн дайыма өнүктүрүү чөйрөсүндө, өнүктүрүү жолуна салганда жана бар максаттарын тизмелеп, ага карай аракет жасап, жеткенде шүгүр, мына сен берген күч-кубатты мен иштеттим, туура жолдо колдондум, мен өзүм сураган нерселерге мен жеттим, мен ыраазымын деген бир ыраазычылыктар чын жүрөктөн чыгат. Эгерде биз ушул ыраазычылыктарга келүү үчүн, демек, бой көтөрүүдөн, текебердиктен арылып, жогорку маанайга, таза сезимдерге, жакшы эмоциялар менен аракет жасаганда, сөзсүз
максаттарга жетилет жана бул мындай эмоцияларда болгон адамдар дайыма мээримдүү, тынч жана ыраазычылык абалдарында болот. Тапшырма. Мен бир аз гана кадамдарымды жаздым. Балким бул темабызды дагы терең улантабыз. Азыр мен сиздерге тапшырма берүүнү туура көрүп жатам. Өзүңүз менен бетме-бет кезүүгө, өзүңүздү дагы терең таанууга даярсызбы? Анда ар бир инсанды сиздин ички абалыңызды көрсөтүп берген күзгү катары кабыл алыңыз жана көздөр ичти карап эмес, сыртты карап жайгашкан. Демек, инсандарды кароо аркылуу, алардан кайсы бир нерселерди көрүү аркылуу биз өзүбүздү тааныйбыз. Ошон үчүн дагы ар бир инсанга жакшылык тилей бериңиз. Ар бир инсанга жакшылык тилегениңиз, ар бир инсанга ичиңиздеги сезимдер бул өзүңүзгө каалаганыңыз. Чын жүрөктөн ар күнү ыраазычылык билдирүүнү баштаңыз. Тирүү экениңизге, угуу басым мүмкүнчүлүгү берилгенине, ооруп жаткан жериңизге ыраазычылык билдириңиз. Биз көбүнчө ооруп жаткан жерлерибизди жаман көрөбүз. Ошол ооруу аркылуу сиз жакшы сапаттарды калыптандырып, бүт дитиңизди өзүңүзгө бурууга мүмкүнчүлүк берилгенин аңдап, ыраазычылык билдириңиз. Ата-энеңизге бассаңыз турсаңыз, сиздин жашооңузга келген ар бир уул кызыңызга, дос курбуларыңызга, жашооңузга келген ар бир мүмкүнчүлүктөргө мына ушундай майда кадамдар менен биз этибарыбызды, тилибизди, көзүбүздү жакшыны сүйлөп, жакшыны көрүүгө адаттандырабыз. Ар күнү 10дон ыраазычылык жазыңыз, бул ыраазычылыктарды күндөн күнгө көбөйтүп барыңыз. Бүгүнкү сабак пайдалуу болду деп ишенем. Кийинки биздин пайдалуу аудиобуздан жолукканча сак саламатта калыңыздар. Эгер сизге жакса, жакындарыңыз менен бөлүшүп, ой, пикир, сунуштарыңызды комментарийге жазып кетүүнү унутпаңыз. Амандыкта көрүшкөнчө.